анча баягы биздин кызматкерлердин арасында да коррупционерлер бар экен да белгилеп айтып коеюн. Муну ойлобогула, биздикилер бардыгы таптаса, анан бардыгын кылгандарды башкаларды. Жок, биздин арабызда дагы. Биздин арабызда дагы ошол коррупция кылышып, биздин атыбызды сатып, өзүнүн бийлигинен колдонуп, же болбосо мүмкүнчүлүгүнөн колдонуп коррупция кылгандар бар. Аларга дагы биз катаал шарттарды коюп, аларды да жоопко тартып атабыз. Азыр эле мына бирөө каралып атат, кече күнү эле бирөөдөн мен атымды сатып көптөгөн жерлерге баргандар бар да. Кече эле свежий бирөөсүн кармадым. Даже мен атымды сатып ушул барып мына биз председательге апарып беришибиз керек, председательге күтүп турат, председатель үйүнө карап отурат деп ушунчалык жаман сөздөрдөн бери айтып туруп акча алгандар. Мына мен эл алдында ар дайым айтып келем. Өзүмдүн кызматкерлеримди айтып келем, алдында айтып келем. Ачык айкын, урматтуу эл журт, эч кандай ошондой нерселерге ишенбегиле. Мен жанымда жүргөн адамдардын эч кимиси эч кандай коррупцияга илешпейт. Илеше турган болсо, биз президенттин алдына жооп беребиз. Эгерде мен коррупцияга илешсем, мен президенттин алдына жооп берем.